Эфирде күндемен маалымат программасының жиынтық тоочу чыгарылышы. Студияда кызматыңыздарда Айтурган Сатиева. Саламатсыздарбы, бул чыгарылышта. Парламенттин жаңы коалициясынын сүрөкөтү белгилүү болуп калды. Чакырып алган 4 фракция альянс курамына кирүүгө даяр. Албагандары деле макул. Дагы бир диний уюмга Кыргызстанда тыюу салынды. Акрамия кыймылы экстремисттик деп табылды. Бул чечимди сот кабыл алды. Борбор кала жакасынын тургундары жол кырсыгынан курман болгондор санына жаалданып, стратегиялык трассаны бууп, светофор орнотууну талап кылышты. Жаздын келиши менен пайда болгон кезектеги көйгөй Бишкектин дээрлик бардык балдар аянтчалары талкаланган абалда. Парламенттин жаңы көпчүлүк коалициясына КСДП, Арнамыз, Атамекен, Ата-журт фракциялары кирет. Бул туурасында биздин каналга парламенттеги булактарыбыз билдирди. Анткени менен аталган фракциялардын альянска кирүү шарттары боюнча сүйлөшүү жана кеңешүүлөр уланууда. Коалициянын түзүлгөндүгү тууралуу алдыдагы жума күнү айтылышы мүмкүндүгүн биздин каналга берген маегинде Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Тикебаев билдирди. 24 KG агенттигинин маалыматы боюнча Республика фракциясы расмий чакыруу алган жок. Дал ушул фракция оппозицияда калышы ыктымал. Бирок альянска кирүүгө кызыктар экенин алар жашырышпайт. Маселе баасы мурункудай эле премьер-министр кызматы. Бирок ошол эле агенттиктин маалыматы боюнча премьер-министрлик кызматка Жомарт Отурбаев сунушталат. Вице-премьерлердин курамы өзгөрөөрү күтүлөт. Негизинен Камилат Алиева өкмөт төрагасынын орун басарлыгы кызматынан айрылышы ыктымал. Премьер-министрдин милдетин аткаруу Жомарт Отурбаевка жүктөлдү. Тийиштүү жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Ушул эле жарлык менен берген арызына ылайык Жантөрө Сатыбалдиев премьер-министрдин милдетин аткаруудан бошотулду. Эске салсак, күн мурун Жантөрө Сатыбалдиев өкмөттүн акыркы жыйынында коштошуу сөзү менен кайрылган. Анда ал өкмөт 1,5 жыл ичинде жакшы көрсөткүчтөргө жетишкенин, бирок көп пландар ишке ашпай калганын билдирген. Отставкага кеткен өкмөт эмне жумуштарды аткарууга үлгүрдү жана болочок аткаруу бийлиги улантып кетчү долбоорлор кайсылар? Айдай Аманкулова кененирээк. Бул Жантөрө Сатыбалдиев жетекчилиги алдындагы акыркы жыйын. Отставкага арызын жазып, өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусунда расмий ажырашуу аягын өткөрдү. Кол алдындагыларга адаттагысындай катаал эмес ыраазычылыгын билдирди. 1,5 жыл ичинде эри шаркак кызмат өтөшкөндөр үчүн. Тилекке каршы ар кандай объективдүү субъекттүү себептерден улам жана көбүнчө убакыттын жетишпей калгандарына байланыштуу көп пландардын аягына чыгара албай калды. Кетирген каталарды оңдоого жетише албады. Бул үчүн мен жалпы Кыргызстан элинен чын жүрөгүмдөн кечирим сурайм. Казнада каражат тартыш, экономиканын өсүү темпи 6%га төмөн, кышка даярдык начар. Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтү өлкө дал ушундай абалда бийликке келди. Алгачкы суукта жарык, газ үзгүлтүксүз камсыздалбай, отун суу жетишпей, калктын каарына калган жайы бар. Az жерден отставкага кетип кала жаздаган эле туруштук берди. Бул арада өкмөттү дагы бир популярдуу эмес кадам күтүп турган. Ал секвестирлөө жараяны. Сын пикирлерге карабай, финансы сынагынан дагы өтүп кетишти. Бюджеттен каражатын дээрлик 3 миллиард сомго үнөмдөө менен. Натыйжада социалдык милдеттемелер толук аткарылды. Айлык, бааракы, жөлөк пул өз маалынан кечеңдетилген жок. Чек арачылардын, укук коргоо органдарынын, соттордун, прокурорлордун, мамлекеттик кызматкерлердин маяналары көтөрүлдү. Отставкага кеткен өкмөттүн учурунда ири энергетикалык долбоорлор старт алды. Жогорку Нарын дарыясындагы ГЭСтердин курулушу, Датка подстанциясынын ишке берилиши. Ал ортодо Кара Балтада мунай өндүрүүчү завод ачылып, Кайыңдыдагы кабель, Майлы суудагы электр лампа, трансформатор чыгаруучу объектилер ишин жандантты. Келерки өкмөт үчүн аткара турган иштер дагы жетиштүү. Түндүк-түштүк альтернативдүү жолдордун курулушун баштоо, Талды булак, Бозумча алтын ишканаларын пайдаланууга берүү сыяктуу. Бул жылы чоң ири долбоорлордун курулушу башталат. Алардын арасында Бишкек жылытчы борборун реконструкциялоо, Токтогул ГЭСин модернизациялоо, Кемин подстанциясынын курулушу, Датка кемин жогорку кубаттары, Чыңалуу электр жылдарын тартуу, жогорку Нарындагы ГЭСтердин курулушу улантылат. Өлкөнүн туруктуу өнүгүшүн камсыздаган 5 жылдык жол картасы дагы ушул өкмөттүн учурунда бекитилди. Андыктан келеркилер үчүн жаңы программаларды жазууга убакыт коробойт. Бир нече министрлер Жантөрө Сатыбалдиев жетектеген аткаруу бийлигинин иши уланса деген үмүттө. Мамлекеттин улуттук стратегиясы бекитти. Бул 5 жылдык чоң документ
ошол президенттен билге болду. Анын негизинде өкмөттүн 5 жылдык программасы бекитилди. Эртең келе турган өкмөткө бир топ жеңилдик болот. Анткени негизги стратегия бар. Ошону иштеп аткарса эле, ошол жаңы өкмөттүн программасы ошол болот. Айыл чарба министри Таалайбек Айдаралиев өлкөнүн 5 жылдык стратегиясы жана аткаруу бийлигинин жумушу менен жаңы эле таанышууга үлгүргөн. Дайындалганына 2 ай боло элек жатып, министрдин милдетин аткаруучу болуп калды. Бирок болочок өкмөт курамында калам деп терең ишенип турат. Эгер ою орундалса, министрликтин буга чейинки иштерин улантат. Кайра иштетүүчү заводдорду куруп, кайрак жерлерди калыбына келтирүүнү максаттап койгон. Өкмөт бекисе дароо жетекчиси менен макулдашып, инвестиция издеп жөнөйт. Апрелде Кудай буйрса Саудовская Аравияга бармакпыз, Иран мамлекетине бармакпыз, Катар мамлекетине бармакпыз. Ал мамлекеттердин ортосунда министрликтин ортосунда кат алмашуулар болуп, алар мындай официалдык түрдө чакырышканда. ÖKM министри Кубатбек Боронов болсо жаңы өкмөттүн куралышын күтүп отурган жок. Акыркы мүмкүнчүлүктү пайдаланып, бүгүн эле Кабулга учуп кетти. Ноорузду майрамдоо үчүн. Ал эми транспорт министри Калыкбек Султанов менен билим берүү министри Канат Сыдыковго өкмөттүн ыдырашы өтө оор тийген сыяктуу. Бир аз сыркоолоп калышкан. Учурда жумушта эмес. Эгер премьер-министр көпчүлүк болгондой Жомарт Оторбаев болсо, ооруган чиновниктерин бат эле айыктырып алса керек. Стресстен арылуунун жакшы жолдорун үйрөтүп, албетте, эгер акыркы 2 министр орундарын сактап калышса. Айда Яманкулова, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Иш берүүчү кызматкерин жумуштан мыйзамсыз бошотсо, ал моралдык жана материалдык зыянды өз чөнтөгүнөн төлөп бериши керек. Буга багытталган мыйзам долбоору бүгүн жогорку кеңештин жыйынында талкууга алынды. Эл өкүлдөрүнүн айтымында азыркы тажрыйба эгер сот жетекчинин кызматкерди мыйзамсыз иштен ажыратканын аныктаса, келтирилген кесепетин мамлекеттин казынасы көтөрөт. Андыктан жоопкерчиликти мекеме жетекчилеринин өздөрүнө жүктүү каралууда. Парламентте талкууланган маселелер туурасында кабарчыбыз Самат Асипов. Эл өкүлдөрүнүн бүгүнкү иш күнү күн тартибиндеги маселелерге эле арналды. Коалиция тууралуу расмий маалымат күтүлгөнү менен бул боюнча билдирүү болгон жок. Депутат Кожобек Рыспаев электр көмөк чордондорун курууга жер тилкелери бекер берилиши керек дейт. Мыйзам долбооруна жол, транспорт курулуштары менен бирге энергетика тармагы киргизилүүдө. Бул коомдук муктаждык, мамлекеттик муктаждыкта берден эч кандай талаш жок, сунуш түшкөн жок. Бир гана сөздү которуп атам, транспорт деген сөздөн кийин энергетиканы кошуп коюп атабыз. Себеби дегенде түндүк электродан бизге кайрылуу түшкөн. Алар айтып атышат, мына биз азыр местный самоуправлениеге кайрылып, жер бергиле, биз ушу конушка подстанция куралы десек, алар арендага алгыла деп атат. Мамлекеттин ичинде бири-бирибизге арендага алышкан болбойт деп, ушу мыйзамды биз алып чыгып атабыз. Бирок талаш тартыштар чыкты. Мыйзам долбоорго ата журтчу Дастан Жумабеков каршы. Айтымында бөлүштүрүүчү компанияларда акционерлер бар. Алар электрди элге сатып, пайда таап жатышат. Андыктан ким болбосун жер тилкелерин жобого ылайык аукцион аркылуу берилиши керек. Либо частный компания айыл өкмөттөрүнөн жер алганда, токтом чыгарганда акциондон жерди сатып алып, ошол жерге өзүнүн фабрикасын, заводун курушат да бүгүнкү күндө. А булар деле частный, мына распределительный компаниялар бүгүнкү күндө өздөрүнүн станцияларын курганда жерди сатып алып, анан куруш керек. Анткени алар электричествону элге сатып атпайбы? Үстүнө баа коюп туруп, ошо прибылин көрүп, элге электричествону сатып пайда көрүп атат. А эмне үчүн алар ошол жерден пайда көрөт да, жер алганда бекер алыш керек да. Ал эми ата мекенчилердин лидери бул мыйзам совет доорунан калганын эскертип, эскиге жеткен эрежелерди жаңылоого убакыт жеткенин белгилейт. Айтымында союз учурунда сатуу деген термин көп колдонула берген эмес. А бул жерде айтылып атпайбы, транспорт үчүн да бекер берилиш керек деп. Бирок автовокзал курам десем үчүн биз бекер беришибиз керек. Түшүндүрүп бериңиз. Бирөө гараж курамын десе, тиги бул жерден эмне үчүн биз бекер беришибиз керек? Ал жагында өндүрүштүк максатта этип турат. Бирөө завод курамын, тигинде мындай курам десе, кичеке мастерская болсо деле бекер берилиш керек деп жазылып турат. Бул илгери Советтер Союзунда баары мамлекеттики болгон учурда келген норма, ушул автоматтык түрдө кирип калган. Анан эң негизгиси для иных целей деп жазылып турат. Анысы эмне экени белгисиз. Бул закон толугу менен эскирген. Бүгүн ар намысчылар активдүү болушту. Депутат Талант Узакбаев болсо парламент, министрлик жана ведомстволордун укуктук нормативдик документтерин текшерүүгө алууну көздөгөн мыйзам долбоору менен келген. Бүгүнкү күндө мамлекеттик органдар мыйзамдарга каршы келген жоболорду иштеп чыгып,
өз кезегинде ал укуктук нормативдик актыларды териштирүүдөн өлкө казынасы чыгаша тартууда. Болбой атышпын азыр 11 миллион азыр карыз болуп отурушат. Бүгүнкү чейин ошол жобо соңол элек. Андан ары соттош, үйүндө жатып эле соттошуп эле акча алып атышат азыр ветеринарлардын бир тобу. Эчтеке иштебей эле. Анткени эки ветеринария тең калып калды. Бирөө үйүндө жатып акча алып атат, бирөө иштеп жүрүп акча алып атат. Аны бүгүн жое элек эч ким. Өкмөткө какшап атып уже тил тешилди ушунун барчы. Мына азыр 11 миллионду жеңдик, эми 17-ни жеңебизде азыр жыргап соттошуп коюп жүрүшөт биякта дагы. Бирок көпчүлүк депутаттар демилгеге каршы пикир билдиришип, ар бийлик бутагынын өздөрүнүн ыйгарым укуктары бар. Аларды текшерүү менен эл өкүлдөрү өздөрүнүн ыйгарым укуктарынан аша чаап кетерин белгилешти. Андан көрө парламент өздөрү шайлаган өкмөткө ишенимин арттыруусу керек деген сунуштар көп түштү. Жоопкерчиликти аткаруу бийлиги алып аткандан кийин ошолордон суралат да. Ошон үчүн алар туура бир жоболорду жазганга аларды мындай жол көргөзүш керек да, ошого мен ойлойм барыш керек деп. Анан кийин сиз айткандай биз жоболоруна дагы киришсек, мыйзамдарды өзүбүз жазып атсак, анан такыр эле хозяйственный жана реки маселелер менен заниматься этип калбайбызбы? Ниязалиева өзү жыйында эмгек кодексине киргизип жаткан өзгөртүүлөрдү жактады. Ага ылайык иш берүүчү кызматкерин жумуштан мыйзамсыз бошотсо, ал моралдык жана материалдык зыянды өз чөнтөгүнөн төлөп бериши керек. Азыркы тажрыйба эгер сот жетекчинин кызматкерди мыйзамсыз иштен ажыратканын аныктаса, келтирилген кесепетин мамлекеттин казынасы көтөрөт. Турсунбай Бакир уулу 2012-жылы жетекчилердин кызматкерлерди мыйзамсыз бошоткондорунан улам өлкө казынасы 80 миллион сом чыгаша тартканын билдирди. Жетекчи любой моментте каалаган кызматкерди статья менен айда берет. Bir saatке ишке кеч калса айда берет жумуштан. Кеп башка да болуп атат. Ошол нерадивый жетекчи же самодур жетекчи иштен мыйзамсыз айдаса, ал мамлекет эсебинен эмес, өз чөнтөгүнө өз катасы үчүн төлөсүн. Анан кийин ушундай төлөгөндөн кийин ал өзү иштен кетип калат. Дайым эле төлөй берип туруп. Азыр мен бир чара көргөн жокмун. Жама ички иштер министрлиги жөнүндө сөз кетип атат. 10 миллион сомду кайра мамлекет төлөп берди незаконный уволили милиционерлерге. Кайсы министр жоопкерчиликке тартылды? Көп каршылык талаш тартыштардан улам мыйзам долбоорун экинчи окууда артка кайтаруу чечими кабыл алынды. Самат Асипов, Азамат Иманкожоев, 5-канал. Саясий кызматтагылардын жардамчылары башкалардай эле мамлекеттик кызматтарга сынак аркылуу келиши керек. Мындай пикирди мамлекеттик кадр кызматы карманууда. Күн мурун эле жогорку кеңеште депутат жардамчыларын 1 жылдык стажы менен административдик кызматка сынаксыз кирүүсүн караган мыйзам долбоору колдоо тапкан. Талдоочулар депутат министрлердин жан жөөкөрлөрүнүн сынаксыз кызматтарга кирүүсү бул мыйзамдарга, анын ичинде баш мыйзамдагы теңдүүлүк принцибине каршы келерин билдиришет. Теманы Самат Качкынов улантат. Депутат, министр дегеле саясий кызматкерлердин жардамчылары жана кеңешчилери эч сынак тапшырбай, каалаган мамлекеттик кызматына кирүүгө укуктуу. Бул жобо мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамда мурда эле бар болчу. Бирок бул талапкерлерди кайсыл бир кызматка кабыл алууда калыстык жок болуп жаткандыгы айтылып, нааразычылыктар болуп келген. Назначение вне конкурса. Кеңешчилер, жардамчылар сынаксыз административдик кызматка өтүүсү бул мыйзамда каралган. Анткени бул норма бар. Бирок баш мыйзамда каралган теңдик жөнүндөгү мыйзамга каршы келет. Көп учурларда өзгөчө акыркы убактарда жетекчилер тарабынан мындай норма көп колдонула баштаган. Мындан улам кадр кызматы бул норманы алып салуу демилгесин көтөргөн. Тийиштүү мыйзам долбоору иштелип чыккан. Антпесе соңку 2 жыл аралыгында майлуу сүттү делеген. Салык кызматына эле 50ден ашык депутаттардын жан жөөкөрлөрү сынактан сырткары кызматка орношкон. Салык кызматынын башчысы Исхак Масалиев жыл башынан эле мамлекеттик кызмат тууралуу мыйзамдан бул норманы алып салууну демилгелеп келет. Ушундай жол менен өткөндө калган жарандардын ичинде аң сезиминде тескери ой пикирлер туулуп калат. Калыстык болбойт, теңдик болбойт. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошо чыр болуп атат. Жеке пикирим боюнча биз бул мыйзамдын талабы бүгүнкү күндүн талабына дал келбейт деген ойбуз. Жардамчы же кеңешчи болуп 1 ай же 1 күн иштеп которулабы мыйзамда так көрсөтүлгөн эмес. Эми каралып жаткан мыйзам долбооруна 1 жыл иштегенден кийин гана сынаксыз мамлекеттик кызматка өтө берсе болот деп киргизилүүдө. Аталган мыйзам долбоору парламенттин регламент боюнча комитетинин колдоосун тапты. Бул мыйзам долбоорду биздин коллегабыз депутат Курмантай Абдиевичтин тарабынан демеленген. Комитеттин отурумда комитет биринчи жолу бул мыйзам комитетке келгенде, экинчи да жолу бул мыйзам долбоору келгенде комитет өзүнүн корутундусун чыгарганда биз ушу мыйзамды колдогонбуз. Саясий кызматтагылардын, тактап айтканда депутат, министрлердин кеңешчи, жардамчыларын сынаксыз кызматка алуу мыйзамда мурда жок болчу, кийин эле киргизилген. А эмне себептен киргизилгени белгисиз. Өз жакындарын мам кызматтарга киргизүүнү 1 жол катары деп болжоого болот. Анткени талдоочулардын айтымдарында
Депутат же министр жардамчылары иш билги адис болсо, башкалар менен катар эле сынактан өтмөк. 1 жыл болсун, 2 жыл болсун, алардын стажын азыркы жаңы толуктоолор менен караганда ушундайды киргизген күндө да туура эмес болуп атат да. Себеби башкалар мисалы 5 жыл иштеген, ага чейин 10 жыл иштеген. Эми алардын кезеги келгенде алардын ордуна 1 жыл иштеген көчөңкү бирөө келип алып, алардын ордун ээлдеп алып атат. Кооптуусу тажрыйбасы жоктор депутаттардын жардамчысы болуп, бир аз иштеп, кызматка сынаксыз алына берсем, мамлекеттик башкаруу жана андагы кесипкөйлүк жагына терс таасирин тийгизет дешет талдоочулар. Чындыгында ушул норма менен такыр эле биздин мамлекеттик кызматтын системасы бузулуп атат. Себеби мамлекеттик кызматка адамдар өзүнүн түпкү максаты боюнча бир жолу келип, анан иштеп, анан ар жыл сайын ошо ак эмгеги менен улам кийинки баскычка көтөрүлсүн деген максат менен түзүлгөн да бул. Андыктан мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамдан аталган норманы толуктоонун ордуна такыр алып салуу керектиги белгиленет. Бирок буга жогорку кеңеш гана укуктуу. Эгер депутаттар үчүн ал норма пайдалуу болуп жатса, бул жолго эл өкүлдөрү барышабы? Бул башка маселе. Самат Кашкынов, Азат Ынтымаков, 5 канал. Парламенттин депутаты Ахматбек Келдибековдун камактагы мөөнөтүн 27 майга чейин узартышты. Мындай чечимди бүгүн Бишкектин Октябрь райондук соту кабыл алып, тергөө арызын канааттандырды. Эске салсак, парламенттин экс-спикери, салык кызматынын мурунку башчысы жана социалдык фонддун мурунку төрагасы Ахматбек Келдибековго коррупция жана кызмат абалын кыянат пайдалануу беренелери боюнча айып тагылган. Тергөө аны жогоруда аталган кызматтарды ээлеп турганда өзгөчө ири суммада акча каражатын уурдаган деп шектөөдө. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаевдин чакыруусу боюнча Алматы шаарына иш сапар менен кетти. Бул туурасында мамлекет башчысынын басма сөз кызматы билдирет. Иш сапардын жүрүшүндө өлкө башчыбыз Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушат. Жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу кыргыз-казак кызматташуусунун актуалдуу маселелери талкууланат. Крым референдумунун мисалы жугуштуу болуп чыкты. Эми Крым татарлары кайсы тарапка кошулуу боюнча өздөрүнүн каалоолорун билдиргилери келип жатат. Жакынкы күндөрдөгү татар курултайында бул маселе көтөрүлөт. Бул арада жарым аралда жергиликтүү экономиканы Орусияныкына интеграциялоо боюнча процесс толук кандуу жүрүп жатат. Орус рубль буга чейин эле жүгүртүүгө киргизилген. Кийинки жылдан тартып Москва пенсияларды индексациялоого киришет. Анын көлөмү 2-3 эсеге жогорулайт. Орусия бул аракеттерин ишке ашыруу менен алек болуп жатканда, анын каршылаштары Москва жаңы санкциялар менен коркутууда. Кененирээк кийинки материалда. Көпчүлүк Крым татарлары жарым аралдын Орусияга кошулуусуна каршы чыгышкан эле. Референдумду алар бойкоттошкон. Бирок мындай механизмди колдонуу өтө эле оорчулукка турган жок. Эгер референдумга чейин Симферополь парламенттин имаратында украин жана орус тилиндеги жазуулар болсо, азыр анын бири гана калды — орус тили. Нас здесь в Крыму 300 тысяч. Крымда биздин саныбыз 300 000. Этникалык орустарга жана украиндерге караганда биз азбыз. Бирок бул биздин жерибиз. Крымдын тышында биздин башка жерибиз жок. Референдумдун же аскерлерди киргизүүнүн алдында бизден эч ким сураган жок. Биз кандай жашоону жана каякта жашоону каалайбыз. Крымдын жаңы бийликтери татарларды нааразы кылбоону убадалап жатышат. Аларды Крымдын түпкү эли деп кабыл алышып жана орус жарандарынын бардык ыйгарым укуктары менен бөлүшүүгө даяр. Бирок анда аларга Украинага кирүүгө тыюу салынып калышы мүмкүн. Жогорку Урада басып алынган жерлер жөнүндө мыйзам долбоорун карап жатат. Ага ылайык басып алгандар менен кызматташкандардын бардыгы жоопкерчиликке тартылат. Расмекиев дагы деле Крымды өзүнө кайтарып алуу ниетинде. Алардын тарабында көпчүлүк өлкөлөр бар. Анын ичинде референдумду тааныбаган Америка Кошмо Штаттары. Орусия бул өзүнүн жакын жана алсыз кошуналарына коркунуч туудурган аймактык бийлик. Украина 10 жылдап Орусиянын күчтүү таасиринин алдында болуп келген. АКШ деле өзүнүн коңшуларына өтө катуу таасири бар. Бирок биз алар менен мамилебизди жакшы сактоо үчүн эч кимисине басып кирбейбиз. Санкциялардын кезектеги пакет алыс эмес. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министрлиги Москва менен санкция тили менен сүйлөшүү жыйынтык бербесин билдирген. Анын үстүндө андан биринчи кезекте буга чейинки каатчылыктардан соң ордуна келе албай жаткан Европанын экономикасы жабыр тарткан. Ал эми Крымдын өзүндө болсо пенсионерлер биринчи акчасын рубль менен алып жаткандарына кубанышууда. Бул айда пенсия жогорулаган жок. Азыр гривна менен рубльдин айырмасы канча болот? Ошону эле эсептешип биринчи пенсияны рубль менен ала баштадык.
Аркы жылдын башталышында жөлөк пулдардын көлөмү Орусияныкы менен теңделиши керек. Орточо украиналыктардыкынан 2 эсе жогору. Пенсияга Орусиянын жарандары үчүн бул жылы 36 миллиард рубль бөлүнөт. Буга чейин Москва Крымдын бюджетинин таңсыктыгын жабууга убада берген. Ал 55 миллиард рубль. Аны менен Орусияда инвестициялык көрсөткүчтөрдүн төмөндөсү уланып жатат. Айгерим Жаныкулыкызы, Самат Осипов, Ярослав Калиновский, 5 канал. Акрамия диний кыймылы Кыргызстанда экстремисттик уюм деп табылды. Бул туурасында УКМК пресс кызматы билдирет. Буга чейин тийиштүү арыз сотко берилген. Соттук коллегиянын чечими менен Акрамия кыймылы экстремисттик деп табылып, анын ишмердүүлүгүнө өлкө аймагында тыюу салынды. Эске салсак, Акрамия 90-жылдардын башында Хизбут Тахрирдин мурунку мүчөсү Акрам Юлдашев тарабынан негизделген. Анын башкы идеясы Өзбекстанда исламдык мамлекет куруу. Бул идеяга күрөшүү күч колдонуу ыкмалары менен да болот деп айтылат. Бишкекте экстремисттик адабият табылып алынды деп билдирет Борбордук ШИИП пресс кызматы. Тартип сакчылары рейд учурунда Хизбут Тахрирдин лидерлери жана мүчөлөрүнүн үйлөрүндө тинтүү жүргүзүшкөн. Бул Ысык көл, Нарын жана Ош областтарында туулгандар. Алардан партияга таандык DVD-дисктер, китепчелер, флеш-карта, баракчалар жана китепчелер алынды. Бардык материалдар УКМКнын тергөө башкармалыгына жөнөтүлдү. Мусулмандар дин башкармалыгы Кыргызстанда 18 жашка чыга элек кыздардын турмушка чыгуусуна жол берүүгө болбосун билдирип чыкты. Муфтияттын фатва бөлүмүнөн билдиришкендей, шарият эрежелери боюнча адам эрежеге жеткенде гана турмуш курушу керек. Биздин өлкөдө бул чек 18 жаш деп эсептелет. Башкармалыктын бул кайрылуусун Дилмүрөк диний борборунун жетекчиси Өзбек Ажи Чотоновдун жергиликтүү телеканалдардын бириндеги билдирүүсүнөн кийин жасалды. Анда ал кыздарды 14 жаштан баштап күйөөгө тийүүгө чакырган. Мындай чакырык коомчулук тарабынан терс кабылданды. Самат Осипов кененирээк. 13-14 жаштан кыз баланы күйөөгө берүү. Мындай чакырык менен өткөн жумада диний ишмер Өзбек Ажи Чотонов жергиликтүү телеканалдардын биринде чыккан. Билдирүү ток-шоуда жаштардын арасында талаш тартышты жараткан талкууга айланган. Өз кезегинде 14 жаштагы өспүрүм кыздарды турмушка берүү маселеси коомчулуктун сынына кабылды. Биринчиден, Кыргызстан дини эмес, светтик мамлекет дегендер чыкты. Мындан сырткары өспүрүм кыздардын турмуш куруусу тууралуу маселе коомчулукка жат көрүнүш экени айтылат. Бул мурунку мезгилде болгон, азыркы күндө ислам өлкөлөрдө ушундай нерселер бар. Себеби дегенде ал жердеги мыйзамы бул шариат. А бизде негизги мыйзам бул конституция и светтик мыйзамдар. Биз ошо светтик мыйзамдарды бузбастан ошо менен жашашыбыз керек. Билдирүүгө карата Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы да жооп берди. Алымдардын айтымында исламда балакатка жетүүнүн жолу экиге бөлүнүп каралат. Биринчи мааниси кыздар 9 жаштан, ал эми эркек балдар 12 жашта балакатка жеткени бул Кудайдын буйруктарын аткарууга жарап калган маал катары эсептелет. Ал милдеттер намаз окуу, орозо кармоо жана зекет берүү сыяктуу. Милдеттүү деген балагат мөлчөмү болот бул. 9 жаштан баштап ал намаз окуй баштасын. 12 жаштан баштап эркек балдар намаз окусун, шариаттын башка өкүмдөрүн аткарсын деген старт ой деп атайбызбы, балагаттын башталуусу. Мындай айтканда, ал исламдык диндик буйруктарга бойсунуу мезгилине жетилди деген мазмунду түшүндүрөт. Албетте, азыркы учурда 18 жашка чейин турмушка чыккандар боюнча так статистика жок. Бирок социологдордун айтымында айрым учурларда ата-энелер кыйнап турмушка берип койгон көрүнүштөр боюнча арыздаттануулар бар. Адистер белгилегенде генофонд маселеси да Кыргызстанда азыр мурдагыдай эмес. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, учурда кыз балдар турмуш курууга 18-20 жашта барып даяр болушат. Бизде 13, 14, 13, 15, 14 негизи өспүрүм кыздар деген алар сөзсүз мындай эрте турмуш курганга алардын негизи мындай ден соолук шарттары жок, психологиялык жана физиологиялык ден соолугунан карасак да аларда ал жагынан да даярдыгы жок. Биринчиден, экинчиден эгерде ошондой иштер болуп атса, бул биринчиден алардын өмүрүнө жана ден соолугуна жана негизги кийинки турмушуна абдан көп мындай зыян келтирет да, коркунуч алып келет. Дин башкармалыгы да өлкөнүн мыйзамдарына ылайык 18 жаштан үй бүлө куруу шартына макул болгон. Балагатка жетүүнүн исламдагы экинчи жолу да буга шайкеш келет. Аны дагы балагат дейт. Ошол балагат мындай ал деген ар бир мезгилдин заманына жараша болот. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча 18 жашты белгиледи. Муну эмне үчүн айтып белгиледи? Биз ушуга эмне үчүн макул болуп атабыз? Себеби бул жаштардын үй бүлө куруп кеткенге ар тараптан жетилиши керек.
Ал дене мүчө жактан дагы жетиш керек, аң сезим жактан дагы жетиш керек. Мындай бир ата катары, эне катары өзүн элестете ала турганчалык үй бүлөнүн маани маңызын түшүнгөн бир возрасттан бериш керек деген атайын балагат өлчөмү коюлган. Ошондой эле жар тандоо маселесинде укуктар тебеленбейт. Кызда да, балада да бирдей тандоо укуктары бар. Бул мыйзам боюнча шарият жолунда дагы белгиленет. Бирок адистер көпчүлүк учурда жар тандап берүү милдети ата-энеге жүктөлсө жакшы болот деген пикирлерде карманып келишет. Канткени менен аларда келечектеги жубайларды аңдап көрүүгө тажрыйба жетиштүү. Самат Асипов, Урмат Мамбеталиев, 5 канал. Стихиялуу пайда болгон нааразычылык, андан соң кан жолду буу. Сокулук районунун тургундары адам өлүмүнө алып келген кезектеги жол кырсыгына ушинтип жооп беришти. Кырсык көп катталган шаардын четиндеги трассанын абалын биздин кабарчылар да көрүп келишти. Республикалык жолдордогу коркунучтар туурасында Айгерим Жанакул кызы. Бир дагы жол белгилери жок. Кечкисин болсо, караңгы каптаган Сокулуктун Новопавловка айылындагы бул чоң жол көптөгөн жөө жүргүнчүлөр үчүн кандуу жерге айлангандай. Жолду кесип өтөм дегендердин көпчүлүгүн катуу айдаган унаалар коюп кете берип. Трассанын жээгинде жашайм. Келинчем картошка алам деп чыгып, жолдун жээгинен эле 18 мартта саат 3-тө уруп кетти. Азыр колу сынган, бутунан травма алган, больницада жатат. Бүгүн операциядан чыкты. Андан кийин эле 3 адам каза болду, жаш балдар. Ошондон кийин эле 120да келеткан машина, скоростта келеткан машина уруп 3 жаш баланы каза кылды. Мен келинчегимди. Ушундай катуу чара көрүш керек да, световор коюш керек. Акыркы эле болгон дагы бир окуя 2 күн мурун орун алган. Мерседес үлгүсүндөгү автомашина 25 жаштагы жигитти сүзүп качып кетип. Окуя күйгүм аралаш болгондуктанбы, жолдо жаткан өлүктү эч ким көрбөй, өткөн унаалар болсо тебелей берген. Bir 5 метр 10 метр жерге сүйрөп кеткен машинасы. Мунун аркы бетке өтөм деген бала экен, ал бер беттен урган экен, бала тиги ортого чыгып калган да. Ал үстүнөн бус өтүп кеткен да. Трассанын биз турган дал ушул жеринде жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кеткен учурлар. Деги эле жол кырсыктары көп эле катталат. Мунун бардыгы жол чырактарынын, белгилердин жоктугунун айынан дешет жашоочулар. Жергиликтүү бийлик аким болсо мындай окуяларга көңүл бурбай калышкан. Ушундан улам тургундар кечээ жакында эле адам өмүрүн алган бир катар окуялардан кийин жолду тосушуп, бир катар талаптарды коюшкан. Мектепте окуган балдар бар. Бул жакка өтүш проблема да өтө чоң проблема болот да. Биз канча кайрылдык, президентке да кайрылдык. Айлык бүтүнө кайрылдык, акимчилигине да кайрылдык, мэрияга да кайрылдык. Акыры тургундардын арызын угулганбы, айтор жергиликтүү бийлик кыймылдамыш эткендиги айтылат. Алар бир айдын ичинде жол чырактарын, белгилерди коюп берүүнү убада беришкен. Азырынча болсо майы кызматкерлери аталган аймакты көзөмөлгө алууда. Мындан башка унаалардын катуу ылдамдыгын жайлатуу үчүн атайын желим материалдан жасалган тоскоолдук орнотулган. Азыркы учурда кызматкерлер 2 сменде иштеп жатышат. Эртең менен кечке чейин жана түнкү маалда. Ошол бакы биздин кызматкерлерди ошол Денсепин көчөсүн караганга 1-чи смендан дагы 2-чи смендан да күнүгө атайын патрулдар коюлуп жатат. Ушул өңдүү кооптуу жолдор республика боюнча жүздөп саналат. Көпчүлүк кырсыктар атайын жол эрежелердин сакталбагандан мурун сапатка жооп бербеген трассалардын жагдайынан улам. Ал эми стандарттарга жооп бериш керектигин билдирген эскертмелер берилгени менен аткарылбай жатканын жол кайгылуу кызматынан белгилешет. Ушун айынан өлкөнүн негизги жолдорунда катталган кырсыктардан жылынан 1,5 миңден ашык киши каза болот. Мы бьем тревогу. Биз жолдордун абалын изилдеп чыккан соң жергиликтүү органдарга айтабыз. Бирок баягы эле жооп, акчанын жетпегенин угабыз. Менимче бул болгону кош көңүлдүк. Адам өмүрү жөнүндө сөз болуп жаткан соң канча акча турса да жумуш аткарылыш керек да. Соңку жылдардан бери адам өлүмүн алып келген жол кырсыктары боюнча алдыңкы орундарда келе жаткан Кыргызстандагы жагдай көп эле талкууланат. Бирок аларды кыскартуу, алдын алуу боюнча демилгелердин көбү азырынча сөз жүзүндө эле калууда. Айгерим Жанакул кызы, Элдияр Бектемиров, 5 канал. Жаз келери менен пайда болгон дагы бир маселе балдар ойноочу аянтчылардын жетпей жаткандыгы. Тагыраак айтканда, алардын талкаланып бүлүнгөн абалда болгону. Борбордогу бөбөктөр ойной турчу көпчүлүк жайларда ремонт иштери жүргүзүлгөн эмес. Каладагы балдар аянтчыларынын абалы тууралуу Нурсулуу Нуркамилова.
Балдар ойноочу аянтчалар бардык көп кабаттардын короосунда болбосо да көпчүлүгүндө бар. А бирок алардын абалы кандай жана ичинде эмнелер бар, бул башка маселе. Жыш жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн короосундагы балдар ойноочу аянтчалардын бири Советтер Союзу мезгилинен бери бир дагы жолу оңдолбогон деп сезим калтырат. Ал эми кээ бир үйлөрдүн тегерек четинде мына ушул сыяктуу аянтчалар таптакыр жок. Андыктан туш келди жерге барып ойноого туура келет. Биз футбол жакшы көрөбүз ойногону. Площадка мына жерге коюп, мындай построили бы здесь площадку. Жакшыраак болот эле да, ошондо. Бар жок ойнот эле, жыргайт эле. Площадка, футбол ошо эле болот, бизге жетет. Саны бар, бирок сапаты жок балдар аянтчалары калаада жетиштүү эле. Бирок көпчүлүгү санитардык нормаларга таптакыр жооп бербейт. Ойноочу спорт жабдыктарды болсо айтпай эле кой. Не знаю, на площадке видите, состояние очень плачевное. Балдар аянтчасын көрүп турасыңар, ыйлагыдай абалдан, начар. Эмне кылышыбызды деле билбейбиз. Балким өзүбүз каражат топтосокпу деген суроо туулат. Ата-энелердин бардыгы балдары жакшы, таза жерде ойносо дейт да. Кичинекей эң башкысы тыкан жана таза ойноочу жайларда жок эмес. Кээ бир үйлөрдүн жашоочулары өздөрү каражат чогултуп, короолоруна заманбап аянтчаларды куруп коюшкан. Тегерек четин тозуп, албетте коңшу короонун балдары кире алышпайт. Андыктан бар нерсеге каниет кылууга туура келет. В прошлом году видела, как наши молодые парни, скорее всего... Былтыр биздин аймакта жашаган жаштар чогулуп, балдар ойноочу коронун жака белдерин тазалап сырдашкан. Албетте балдарыбыздын таза жерде ойноп жатканын көрүп кубанасың. Бирок тилекке каршы биз жашаган жерде бир гана балдар ойноочу жай бар. Башка жерлерге барайлык десек, алыс болуп калат. Калаадагы балдар аянтчасын кармоо, оңдоп түзөө, жаңы жабдыктарды сатып алуу дегеле баардыгына шаардык бюджеттин эсебинен каражат бөлүнүш керек. Бирок ал акча ар кандай майрамдык кечелерге, спорттук иш-чараларга жумшалганданбы айтор балдар аянтчасына көпчүлүк учурда каражат жетпей калат. Аларды кароо, тазалыгына жооп берүү милдети ар бир райондун аймак башчыларына жүктөлгөн. Биз билебиз, бюджетибиз бүгүн абдан эле аз. Ошондуктан республикадан да ас берилип атат деп биздин шаардын жетекчилери айтып атат. Жолугууда болуп атабыз, бюджеттик угууларда талкуулап атабыз. Биз да ошондой каттарды жөндөп атабыз. Ошо бизге баланска өткөргөндөн эми чоң площадкаларды, элдин көбү колдонгон площадкаларды жок дегенде ошолорго кичине акча бергиле деп. Анткени мына короодогу площадкалар деп эсептейбиз. Анткени бул короодогулар депутаттардан да анча-мынча жардам алышат. Ар бир үйдүн короосунда орун алган балдар аянтчасынын тазалыгына ошол аймакта жашаган жашоочулар үй комитетинин төрагалары жоопту. Албетте кичинекей ойноочу короо болсо, көпчүлүк атка минерлер өзүнүн жеке кызыкчылыктарынан мурда келечекте өлкөнүн өнүп өсүшүнө салым кошо турган жаштарга жок дегенде балдар ойноочу аянтчаларды көбүрөөк куруп беришсе дегендер да жок эмес. Нурсулуу Нуркамилова, Андрей Заверухин, 5-канал. Байыркы өзгөн мунарасынын абалы начар, оңдоп түзөөгө муктаж. Мындай тынчсыздануусу менен тарыхый жай орун алган аймак жашоочулары биздин каналга кайрылышты. Өзгөн мунарасы Караханет доорунун тушундагы 11-12 кылымдарга таандык. Байыркы тарыхый эстеликтердин бири болуп саналат. Учурдагы мамиле улана берсе, тарыхый эстеликтерден айрылып калууда коркунучу бар. Динара Касымова теманы улантат. Кыргыздын 7 кереметинин бири өзгөн мунарасы деп эсептелинет. Архитектуралык комплекс 11-12 кылымдарга тактап айтканда Караханет дооруна таандык. Айтылуу өзгөн мунарасынын алгачкы бийиктиги 44 метрди түзүп турган болсо, табигый кырсыктарда урап азыр болгону 27,5 метрди түзөт. 11 кылымда курулган бул мунара ошол кездеги архитектуранын жетилген үлгүсү болуу менен жакшы сакталган калуунда бизге келип жетти. Мунара 1924-жылы реставрацияланган. Бирок андан ары сактоо иштери жакшы уланбай калды. Кыштары урап, дуалдары чийилип, ар кандай жазуулардын жазылуусуна жол берилип кеткен. Бышкан кыштардын кырынан коюлуп жасалган кууш караңгы тепкичтердин ары бири өзүнчө тарыхый сырды камтып турган сайт. Аны менен өйдө көтөрүлүп, мунаранын төбөсүнө чыкканда дуалдардагы чийип сызган жазууларга көзүң түшөт. Келген ар бир киши кур кетпей, өз аттарын калтырып кеткен сыяктуу. Мирзахит досу менен бош убактысында мунаранын чокусуна чыгып, өзгөн шаарынын төрт тарабын көрүүгө кызыгып турат. Бирок анын көңүлүн мындагы ар түрдүү жазуулар бузат. Булар өзүң ага жак. Дуал беттерин карасаңар, түрдүү жазуу чиймелерге толуп кеткен. Муну деле бизге окшогон жаштар жазып калтырып кетишсе керек. Ыйык чайга мындай мамиле кылуу туура эмес го. Четтен келген конокторубуз эмне дешет? Ошол жазган адамдар деле бул тарыхый жайдын кадырын, маани маңызын жакшы түшүнө беришпейт сыяктуу.
Ал эми бул Караханилер мамлекетинин өкүмдарлары үчүн тургузулган күмбөздөр. Бул дагы 11-12 кылымдарга таандык эстеликтердин бири болуп саналат. Жылдан жылга жамгыр жааган сайын үстү эзилип, ичине суу тамып, тарыхый жай өз ордун жоготуп баратат. Көп жылдык тарыхты башынан кечирген бул комплекстер кайрадан оңдоого муктаж экендигин биз эле эмес, сырттан келген туристтер да байкап айтып жүрүшөт. Жок болуп кетсе, кандай болуп өтөйүн деп, өзүнүн значениясыны жоготот да, өзү немеде Кыргызстанда өзү Бурана менен өзгөндү тарыхы эле бийик өзү. Немеси боюнча бу жерде азыр туризм эски эстеликтерди сактоо боюнча немелерге кайрылганбыз. Энди бу жерде чет өлкөлөрдө эски нерселерге көңүл буруш өтө чоң экен. И туристтер эски нерселерди көрүшкө өтө кызыкчылыгы көп экен. Шаардык мэриянын күмбөздүн үстүн жаап, айлана тегерегин оңдоо ниети болгону менен каражат жагынан аксап турат. Анын үстүнө Маданият министрлигинин уруксатысыз тийүүгө мүмкүн эмес. Обязательно необходимо. Күмбөздүн жогорку бөлүгү жабыркап атат. Бул боюнча Маданият министрлигине бир канча жолу кайрылганбыз. Биз өзүбүз оңдоп түзөп коелу десек, шаарыбыздын бюджети аз. Анын үстүнө бул жөнөкөй курулуш болбогондуктан анын долбоорунда министрлик менен кошо даярдоо керек. Алардын уруксаты жок, биз бир кирпичти да жылдыра албайбыз. Ыйык жайды оңдоп түзөп койсок, бул жерге кызыккан туристтердин саны мындан дагы жогоруламак. Өзгөн шаарындагы баардык тарыхый жайлардын абалы кейиштүү деп айтууга болбойт. Байыркы түрк алымы Имам Серахсинин күмбөзү мындан 4 жыл мурун түрк элинин колдоосу менен кайрадан жаңыланып тургузулду. Ошого байланыштуу биздин мемлекет тарапан эч бир карап турган жок. Президенттин өзүнүн бюджетиден şu жолдорду оңдош боюнча акча каражат көтөрүп берилди. Азыр мына жерде көрүп турганыбыз бир асфальттоо иштери болду. Бул жерде биздин мемлекет дагы да бир көңүл жакшы жасады. Өзгөн тарыхый булактар тастыктаган байыркы уламыштардын ордосу. Мисалы бул жер бир караган адамга байкалбаганы менен бул Караханилер жүрүүчү жер астындагы жолдун бир баш экендиги айтылат. Бирок бүгүнкү күндө мындай тарыхый сырларды ачууга кызыккан эч ким жок. Улуу жибек жолунун негизги бөлүгү болгон Өзгөн шаары тарыхчылардын жана археологдордун изилдөөсүнө муктаж. Анткени түптөлгөндүгүнө бир канча кылымдан ашкан шаарда табылгыс тарыхый маалыматтар катылып жаткандыгы анык. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5-канал. Күндеми маалымат программасы мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайт. Алдыда эртеңки күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта туруңуздар. Хондроксид ооруну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумушкы чап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид ооруну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.